Салам достор, бүгүн мен сиздерге чебурекинин рецепти менен бөлүшөм. Абдан даамдуу болот. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эң алгач камырын жасайбыз. 1 стакан кайнак сууга 1 чай кашык туз кошуп, туз эригенче аралаштырабыз. 60 мг майды унга кошуп аралаштырып, судан куюп, жумшак эмес, орточо камыр жууруп алабыз. Камырын жасап болгон соң пакетке салып тыныктырып коебуз дагы. Начинкасын даярдап баштайбыз. Бир дана пиязды майдалап турап, азыраак майга салып, 4-5 мүнөт кууруп алабыз. Артынан уетинен тартылган фаршты салып, татымына жараша туз, кара мурч кошобуз. Жакшылап аралаштырып, 10 мүнөттөй кууруйбуз. Камырды бирдей кылып бир нече бөлүктөргө бөлүп чыгабыз дагы, тегеректейбиз. Жука кылып жайып, ичине начинкасын салып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып түйүп чыгабыз. Кызып турган майга чебуректерди салып, эки жагын кызартып, бышырып алабыз. Мына достор, биздин чебурекилер даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Жаңы видеолорду өткөзүп албоо үчүн каналга катталганды унутпаңыз.